Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, 30 июнда Бишкектин Октябрь райондук сотунда болуп өткөн соттук отурумда Канышай Мамыркуловага прокурор 8 жыл жана 6 ай жаза чегерүүнү суранган. Бүгүн биз ушул жөнүндө сөз кылабыз. Бул үчүн бизде конокто адвокат Нурбек Сыдыков. Нурбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Перизат? Алгач эле суроо ошол, бул жаза кайсыл себептерден улам ушул жазаны суранышты? Прокуратура тараптын кайсыл күнөөлөрү үчүн дейсизби ушул 8 жыл сурашты? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Тактап кетейин. Бул жерде прокурор 278 берененин 3 бөлүгү менен бул массалык башаламандыкка чакыруу беренеси менен 5 жыл эркинен ажыратылган жазаны көрсөтүү. Ал эми ушул эле 330 берене кастыкты козутуу боюнча 3 жыл сурап, баарын кошуп ушул 8 жыл сурады. Ушул эки берене болду. Ошондо 330 берененин биринчи бөлүгү жана 278 берененин 3 бөлүгү менен массалык башаламандыкка чакыруу. Бул ошол Facebook'тагы айрым постторго экспертиза жүргүзүлүп, ошол экспертизалардын жыйынтыгы менен лингвистикалык экспертиза жүргүзүлгөн. Ошол жерден ушу массалык башаламандыкка чакыруу мындай, кандай десем, кыргызчасында акырындык менен өтүп бара жатат, постепенный переход дейби же. Мгм. Ушундай көрүнүш. Анан 330 берене менен ушул этникалык аралык арыздашуу, козготуу бар экен деп көрсөтүп атат. Ушул эки берене боюнча жоопко тартылууда бүгүнкү күндө. Мгм. Анан сиз экспертиза жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Экспертизаны сиздер кандай баалайт элеңиздер? Кайсыл постторго жаратылган, жүргүзүлгөн, анан кайсыл сөздөрдү ушул чын эле этностор аралык кастыкты козутуу деп эсептешти? Жалпы эле сапаты жөнүндө айтып кетсеңиздер. Эми жактуу тарап бул экспертизада чоң мүчүлүштүктөр бар деп эсептейт. Кастыкты козутуу боюнча ал жерде посттордо бир элди же болбосо бир этносту, бир өлкөнү жөнүндө айтылган эмес. Ал жерде бир кошуна өлкөнүн президенти мындай өзүнүн баасын берген. Ошол ал деле пост өзүнүкү эмес экен, ошол башка бирөө жарыялаган экен. Ошол постту өзүнө кийин көрсөтүп, мындайча айтканда агрессор деп көрсөткөн. Анан бул жерде жактоо тарап эч бир этноска, ушул улутка байланышпаган болгон эмес. Андан тышкары ушу кыргыз мамлекетине агрессия көрсөтүлгөнү дагы көптөгөн материалдар менен, ошол эле массалык маалымат каражаттарында мамлекеттик жана көз карандысыз массалык маалымат каражаттарында да көрсөтүлгөн маалыматтарга караганда ал жактан агрессия көрсөтүлгөн. Агрессор дегенге ошол бир фактологический основа дейбизби, кандай, ошого ошондой жазууга бир мүмкүнчүлүк болгон деп көрсөтүп жатабыз. Тилекке каршы бул сөз ушул этнос аралык кастыкты козутуп атат деген мааниде ушу экспертиза берилген. Андан кийин эми
Ушул массалык башаламандык чакыруу боюнча эми айрым бир мындай кандай дейсиз, күлкүлүү бир анча мынча посттору дагы бар экен. Ушул 4 кишини ушул мындай бочкеге отуруп жардырып жибериш керек деген мындай смайликтер менен деп коебузбу, ошондой кылып дагы мындай көрсөтүп койгон экен. Ошол дагы бир э, ам, мындай бийликке каршы ушундай бир көз караштар болуп атат. Ошон үчүн массалык башаламандыкка алып келиши мүмкүн деген мааниде экспертиза жүргүзүлгөн. Бирок ошол эле методология да, экспертизаны ушу Адилет министрлиги тарабынан мындай колдоого алынган ошо методологиясына, лингвистикалык экспертизанын ошол жерде реалдуу нерсени мындай да көрсөтүш керек да. Ал реалдуу эмеспи депчи, мындай тамаша иретинде жазып койгон нерсе реалдуу эмес эле. Ошондуктан биз реалдуу эмес нерсени мындай аял киши болсо аны төртөөнү бочкага отургузуп мындай бир жардырыш мүмкүн эмес деп мындай көрсөтүп атабыз. Ошого мындай мүмкүнчүлүк жок деп көрсөтүп атабыз да. Мгм. Анан ушул А, м, ушул жерде суроодо, мисалы массалык башаламандыкка чакыруу деген азыр көп мындай журналисттерге болобу, башка активисттерге болобу карата колдонулуп келет. Анан ошол массалык башаламандыкка чакыруу деген мыйзам негизи бул жыйынтыгына карап бааланабы же жөн эле эксперттин пикири ушул алып келиши мүмкүн деген мындай бир божомолдор менен гана бааланабы? Ушул мисалы көп иштерде азыр көрүп атабыз, бул баарына массалык башаламандыкка чакыруу деп баалап атат да. Анан ошол эмнеси менен бааланат анын чын эле массалык башаламандыкка чакыруу болгону? эми массалык башаламандыкка чакыруу боюнча беренеде так жазылган. Ал жерде ошол бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына мындай баш ийбөөгө чакыруу да. Анан жана массалык башаламандыкка чакыруу да. Бул жерде ушул кылмыш жаза кодекси 2012 жылга чейин, эгер адашпасам, ушул Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексине окшош болгон ошол беренелер. Ушул жерде комментарийлеринде так жазылган, ошо кайсыл убакта бул берене, бул бөлүк иштеш керек. Бул бөлүк ушул массалык башаламандык болуп жаткан учурда бийлик өкүлдөрү ошол жерде мисалы токтогула, ушул жерден оңго бурула, солго бурула деп мындай талаптарын көрсөтүп, мыйзамдуу талапты көрсөтүп атканда, анан кийин ал жерден адам жок, талкалагыла же болбосо өрттөгүлө деп мындай чакырыктарды ошол мыйзамдуу талапка каршы ошол жерден көрсөтүп, мыйзамдуу талаптарга баш ийбөөгө чакырып атса, ошол учурда бул берене иштеш керек. Ошол үчүн бул беренеде 5 жылдан өөдө көрсөтүлгөн. Оор жазалардын катарына кирет. Мисалы эми 8 жыл дегенде, 8 жыл сиздерге мындай айкалыштырганда адамды өлтүрүү беренесинде 8 жылдан 12 жылга чейин да, мисалычы. Анан эми бул жерде сарамжалдуу эмес, бул жерде бир кандай айтканда ущерб, мындай бир бул посттордон бир нерсе болуп кеткен жок, Кудай сактасын. Ал посттор айрымдары бир жыл, айрымдары 1,5 жыл өтүп кеткен убакыттар дагы посттор, ошол жерде экспертиза жүргүзүлгөн.
Анан ага бир мындай мынча сураганын өзү эле биздин оюбузча жактоо тараптын ою боюнча туура эмес. Анан бул берене колдонулушу дагы мүмкүн эмес, себеби дегенде массалык башаламандык өзү болгон эмес да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе бул чакырыктарда мындай ачык бирөөгө бир зордук зомбулук көрсөтүү дагы жок. Ошондуктан жанагы эле мындай тамаша иретинде мындай төртөөнү бочкеге отуруп жардырып ийиш керек дегенден мындай тамаша иретинде көрсөтүлүп, ал жерде эксперт дагы өзү дагы мындай күлүп жиберди. Канчалык реалдуу десек, бул дагы мен жооп бере албаймын деп өзү дагы мындай таанып кетти да. Мгм. Анан жалпы эле ошол жерде тергөө иштерин жүрүшү, соттук териштирүүнүн жүрүшүн канчалык мындай мыйзам бузуулар фактылары катталдыбы, кандай жүрдү, негизи баары мыйзам чегинде болдубу? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Эми башында Канышай Мамыркулова өзү ооруйт экен, эжеке. Анан бул кишини үйүнүн астынан ушу оперативдүү кызматкерлер алып кетишкен. Ал бир эч нерсеге даяр болгон эмес. Аны алып кеткенден кийин, то есть фактически кармагандан кийин аны адвокаты жок, күбө катары сурайт. То есть кармап кеткенден кийин өзү күбөнү кылмыш жазык процессуалдык кодекс боюнча ушул чакыруу каты менен чакырыш керек болчу, бирок аны мындай ошол эле учурда эркек кишилер кармап, андан кийин Бишкек шаарынын ички иштер министрлигинин бөлүмүнө алып барышкан. Ал жерден ошол суракка күбө катары сурап туруп, андан кийин гана адвокат менен ушу кармоо протоколун толтурулган да. Бул биздин оюбузча одоно түрдө мыйзам бузуу. Андан кийин Канышай Мамыркулованын бир эле квартирасы бар. Ал квартирасында ошол кызы менен жашайт экен. Ошо бул дагы мыйзам боюнча конфискацияга алынбаган, алууга мүмкүн эмес ошол мүлккө кирет. Себеби дегенде жалгыз эле бир үй бар. Ага карабастан ушул жазык процессуалдык кодексинде ушундай каралган деп эле азырынча үйүн дагы камакка алып койгон. Бирок биз ишенебиз, бул үйү батири эч убакта мындай конфискация болууга мүмкүн эмес. Мгм. Анан Анан айта бериңиз. соттук териштирүүлөр азыр өтүп жатат. Тараптарга сөз берилип атат. Айрым өтүнүчтөр канааттандырылып, айрым өтүнүчтөр канааттандыруусуз калып атат. Жалпы мындай процесс өтүп жатат. Мисалы эми видео камера, видео ушу массалык маалымат каражаттары ушу видео байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгү берилди бул процессте. Айрым өтүнүчтөр канааттандыруусуз калып атат. Эми ал боюнча дагы Бишкек шаардык сотунда, башка инстанцияларда дагы айтылат. Мгм. Анан негизи эле бул ушул соттук териштирүү учурунда, тергөө учурунда Канышай Мамыркулованын убактылуу кармоочу жайда кармоо канчалык кереги бар эле, анын ден соолугуна карата кандайдыр бир үй камагына чыгаруу мүмкүн эмес беле? Бул аны убактылуу кармоочу жайда кармоону эмне менен түшүндүрүлдү да жалпы эле?
Эми биз бул боюнча көптөгөн соттук процессте ушул башталышында эле бөгөт коюу чарасын өзгөртүп берүүнү биз суранып келип жатабыз ушу башынан бери. Тилекке каршы сот азырынча мындай жактоо тарапты өтүнүчтөрүн канааттандыруусуз калтырып атат. Бул Каншай Мамыркулова ооруган боюнча биз тиешелүү маалым каттарды бердик. Тилекке каршы ушул этикалык жактан биз мындай айтып бере албайбыз, бирок мындай серьезный оорулары бар экен. Эми ар бир процессте дагы айтылып атат. Бүрсүгүнү дагы бул боюнча дагы биз жактоо тарап баса белгилеп айтат, сөзсүз түрдө. Андан кийин Каншай Мамыркулованын ошо бир кызы бар. Ал дагы буга чейин эле, камакка алынганга чейин эле турмушка чыгуу ошо аземи дагы белгиленген экен. Май айына тилекке каршы ошол күндөрү дагы мындай мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул Каншай Мамыркуловага өтө бир чоң бир мындай, орусча айтканда, удар, мындай запкы болду. Өтө катуу мындай буга дагы өзү мындай терең кайгыруу менен мындай кабыл алды. Бирок ошул кыргыз салты менен кызы турмушка да чыкты. Анан бирок ошентсе дагы мыйзам боюнча акталат деген баары бир мындай ойдобуз. Ушу тез аранын ичинде, ушул Кудай буюрса, адилеттүү сот карап берсе, ар тараптуу кылып карап берсе, сөзсүз түрдө чыгыш керек деген жактоо тараптын мындай ишеничи бар. Мгм. Ал эми Мамыркулова өзү бул ишке кандай карайт да, эмне үчүн жанагы сиз айтып кеткендей эле 1,5–2 жыл, эгер унутпасак, бул жанагы коңшу өлкөнүн агрессиясы 2–3 жыл болуп кетти. Ошол убактагы посттору үчүн эмне үчүн азыр жоопко тартылып атканын, эмне үчүн, кандай себептен деп эсептейт бул Жок, соттук ал териштирүү жалпы эле? агрессия ооба 2–3 жыл мурун болгон, бирок кошуна өлкөнүн ошо президенти келгенге мындай ошого байланыштуу болгон посттору кийин чыккан деп ушундай айыптоо актысында көрсөтүлгөн. Бул жерде Каншай Мамыркулованын эми кандай десем, өзү журналист, мындай жарандык активист катары өз ой пикиримди айтып жаттым. Бул менин конституциядагы укугум деп көрсөтүп атат. Айрым постторунда мындай анча мынча маселеге мындай катуураак жазып, мындай сөздөрдү жазгандай болгон. Аны эми критика же болбосо мындай туура кабыл алганга дагы аракет кылышыбыз керек. Эми баягы ушул үчүн сөзсүз камакка алуу маселеси өтө мындай оор маселе. Тем более аял кишини бул жерде бул маселеде эми Каншай Мамыркулова уже бир нече ай отуруп калды. 90 күндөн ашты, эгер адашпасам. Бул дагы өзү эле бир СИЗО абагы, өзү эле бир мындай жаза катары кабыл алса болот. Эми бул жерде дагы бул кишинин
ой жүгүртүүсү, айрым маселелеринде мындай курч жазып алганы, бул дагы бир критика, кандайдыр бир жерде конструктивдүү, кандайдыр жерлерде балким бир сүйлөшүш керек, мындай ачык айкын, балким бир маселелеринде бир толуктай турган, маалымат менен толуктай турган маселелери бар. Бирок бул жерде сөзсүз камакка алуу маселеси өтө мындай өлчөмдөш эмес да, мындай айтканда пропорционалдуу эмес жаза сөзсүз түрдө бул мындай жазага татыктуу эмес. Кандай болсо дагы бул кылмыш жаза кодексинин ушул беренелерине да туура келбейт. Анан бул үчүн соттолууга мүмкүн дагы эмес да. Мгм. Бул иш менен башка ошол Кыргызстандагы азыр болуп аткан журналисттерге, ошол медиа тармагындагы кызматкерлерге карата болуп аткан соттук териштирүүлөргө мындай ишке ашкан жаза мөөнөттөрүнбү кандай окшоштук жактары бар буларда? Мындай баарын бир ушул себептен азыр бир журналисттер кармалууда, алардын баарын кандайдыр бир окшоштук жактары бар деп айтсак болобу? Эми практикада мындай сураштар карап, анан кийин башка иштерге да биз катышкан иштерде ошол массалык машыгаламандыкка чакыруу беренелери көп учурда ушул берене көрсөтүлүп, айып коюлуп жатат. Айрым бир иштерде акталган жерлер бар, айрым иштерде өзүңүздөр билгендей жазага тартылган иштер бар. Ошол эң окшоштугу ошол жерде, эң бир немесинде. Эми биз дагы ишенебиз, бул иш дагы, бул иш боюнча дагы актала турган иштердин бири, Кудай буюрса, мындай ар тараптуу, адилеттүү карап берсе. Мгм. Анан акыркы суроо ошол жалпы бул иш боюнча соттун чечими качан чыгат деп күтүлүүдө азыр? Качан чыгат? Анан сиздердин өзүңүздөрдүн жанагы эки тараптардын сөздөрү, прениялары качан угулат жалпы сотто? Жарыш сөзгө мамлекеттик айыптоочу өзүнүн сөзүн айтты. Ошол жерде 8 жыл эркинден ажыратуу боюнча. Андан кийин азыр 3-июлда саат 11-де ошо жактоо тарап анан өз сөзүн айтыш керек. Мурунку процессте Канышай Мамыркулова жарыш сөз ага берилип, ал сүйлөп берди. Эми жарыш сөз жактоо, анан акыркы сөз Канышай Мамыркулованыкы калды. Эгер жетишип калса, бул 3-июлда болуш керек. Эгер жетишпесе, кийинки соттук процессте да болуп калышы мүмкүн. Бул эми баягы убакытка, ар кандай бир маселелерге мындай көз каранды болуп калат. Муну так ушул 3-июлда чечим чыгат деп айтыш жактоо тарап айта албайт. Мгм. Эми кийинки ушул соттук процессте жактоо тарап жарыш сөзгө чыгыш керек. Мгм. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Абактагы журналист Канышай Мамыркуловага карата негизи Октябрь райондук сотунда прокурор 8 жыл 6 ай жаза мөөнөтүн чегерүүнү сурангандыгы жөнүндө сөз кылдык. Бул канчалык мыйзамдуу, негизи эле бул иштин башынан баштап логикасы канчалык чынында эле кылмыш катары каралышы керек? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто адвокат Нурбек Сыдыков болду. Нурбек мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.